Бишкектеги президентке караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясында кореялык экономист профессор Вон Гюхвандын багыт алмашуу Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн альтернативдик стратегиялары аттуу жаңы китебинин бет ачары болуп өттү. Бул эмгек Кыргызстанды алдыдагы 50 жылда туруктуу өнүгүүгө алып баруу жолдорун сунуштайт. Анда өлкөнүн дүйнөлүк аренадагы ордун бекемдөө үчүн жаңы көз караштар камтылган. Китеп англис жана орус тилдеринде жарык көрүп, онлайн форматта да жеткиликтүү. Бул мамлекеттик кызматкерлерге, илимий чөйрөгө жана өлкөнүн өнүгүү багыттарына кызыккан адистерге арналган. Бул эмгек республиканын узак мөөнөттүү келечегин эл аралык тажрыйбага таянып, кайра ойлонууга чакырган маанилүү кадам болуп эсептелет. Профессор Вон Гюхван кезинде Кореянын өнүгүү саясатын иштеп чыккан топтун мүчөсү болуп иштеген. Анда өнүгүү моделин түзүүгө түздөн-түз салым кошкон. Ал учурда мамлекеттик башкаруу академиясында өнүгүү саясаты боюнча кеңешчи болуп иштейт. Мен Кыргызстанда жүрүп жазган бул китеп өлкөнүн өнүгүүсү үчүн альтернативдүү узак мөөнөттүү стратегияны сунуштаган изилдөө болуп саналат. Китеп Кыргызстанга келечекте узак мөөнөттүү Түштүк Корея Республикасы жеткендей өнүккөн өлкө болууга кандайча мүмкүн экендиги боюнча сунуштарды берет. Бул жетекчилерге стратегиялык пландоо менен алектенгендерге балким менин изилдөөмдө берилген сунуштар жол ачат деп ишенем. Ушул биздин башкаруу системадагы иштеген жетекчилерге ушул экономиканы өнүктүрүү жагын кандай башкача бир көз карашты колдонсо болот деп ушул сыяктуу кишилерге, эксперттерге менин оюмча ушул маанилүү да. Анан бул өзүнүн оюн жазды. Бул киши болсо 30-35 жыл мурун Кореяда атайын президенттин алдында түзүлгөн команда болчу, жумушчу топ. Ушул Кореяны кандай өнүктүрөбүз деп, мына ушул команданын ичинде башында иштеген да. Мен кандай десем, бул ушул корейское чудо деп атпайбызбы, ушунун соавтору катары болуп эсептелет.